Аллах Таала рахматын алсын, эки улуу инсан өсүп кетти. Эң биринчи устазыбыз Устаз Чубак ажы. Устаз менен кантип таанышып калгансыз, ишмердүүлүгүңүз боюнча кайсы сапаттары жакшы эле, кайсы өзгөчөлүктөрү жакшы эле, анан бешимдик агай боюнча. Анткени түздөн түз сиз иштештиңиз, ал адамдар менен бир аз мүнөздөмө берсеңиз аларга. Чубак ажы, Алла разы болсун, чынында ошо көп илим алып келди. Келип алар менен эле ошо биз чакырдык, кел бизнес студент чыктык. Бизнес студияда көп жыл чыкты. Ошо жана Манас, Эхо Манастан чыгып атканда көп чыгардык. Бирок Чубак устаз даже бизнес студия экенин билбептир да. Ошо биздин убактыбыздын ичинде чыгып атканын, ошонун баарын биздин журналисттер өткөрүп атканын, анан бирок Алла разы болсун, чынында аябай көп аракет жасады, көп акысын берди да, чынында. Ошо Алла кабыл кылсын, ошо өзүнүн акысын берди да. Анан үлгү да болду. Кээде такылдап мени да сурап коет, катуу сүйлөгөн жокмун, мен айттым, окей, сүйлөбөңүз, мына биздин менталитетке келет бул. Болду деп коюп, анан ошо кээде катуу, кээде жумшак, ошо Чубак ажыда ошо кайраттуу сүйлөп аттыр го. Анан так ушундай жооп берип, ушундай жүрдү. Ошол сыпаттары аябай жакшы болду, сыпаттары. Аракетчил болду, көп аракет жасады. Ошо бизде ушундай болуш керек, эркектер ушундай болуш керек. Эркек деген эң биринчи мекеним, эң биринчи диним деш керек, мекеним деш керек. Анан элим, ата-энем, анан бала чака. Ушундай да. Устаздар ошону көрдүк. Ушундай болчу да. Чечкиндүү, кээде адамдар менен урушуп кетип, эфирден да катуу айтып ушундай чыгып. Мына ошондой сыпаттары болчу да, мындай кайраттуулук, чечкиндүүлүк, ишмердүүлүк, аябай берилип иштөө, ошондой. Мына ошондой эркектер ушундай болушат да. Ошондой болуш эркек. Үйдө жатып алып, мунун эптеп сөлбүрөп, жанагындай нерва немеса дегендей болбой. Жөн эле өзүн эле көргөзүп жүргөн эмес. Мына ошондой элдердин айтканынан коркпой, мисалы, элдерге ар нерсе айтып берет. Минтип койду, тигинтип койду. Антип жүрсөң, эч нерсе айтпай отура беришет да. Анан ошо чечкиндүү айтып бар жерден ошондой менен аябай эме болду. Анан эми ал киши өзүнүн ишин кылып атты, биз өзүбүздүн ишибизди кылып аттык. Анан кийин жана силер менен иштеп калды, көбүнчө соцсеттер менен. Бирок биз телевидениеге чыгып кете албайбыз да, сөзүбүздүн ишибизди кылып аттык да. Анан жакшы болчу, алакаларыбыз. Чай ичкенге да убакыт деле болгон жок, бир-эки жолу чай ичтик.